Чек арадагы ок атуу окуясы. Тажик тарап күнөөнү мойнуна алды. 9 жашар Сумаяны өлтүргөн киши кармалды. Шектүү кызды жертөлөөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, каза болуп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын айтты. 6-чы чакырылыш татыктуу иштей алдыбы? Элдин жана эксперттердин эл өкүлдөрүнө берген баасы. Калктын саламаттыгын капарына илбеген цех. Бишкекте арам өлгөн малдын этин кайра иштеп чыгаруу менен бизнес жүргүзгөн жай аныкталды. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Аны менен мен Акылай Акыналиева тааныштырам. УКМКнын чек ара кызматы чек арага жакын максат жаштык жолунда кыргыз жаранынын октон жараталганы боюнча күнөөнү тажик тарап мойнуна алганын кабарлады. Маалыматта окуя боюнча эки өлкөнүн чек арачылары жолугуп окуяны талкуулашканы жазылган. Тажик тарапка окуянын хронологиясы көрсөтүлдү. Чек ара кызматынын аймактык жетекчилиги өз кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерин моюнга алышты. Катачылык жол берген аскерлерге тажик тарап чара колдонору айтылды деп жазылат маалыматта. Аталган факт Тажикстандын аскер прокуратурасы тарабынан иликтене турган болду. УКМКнын чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасында абал тынч экенин кабарлады. Кече 22 декабрда Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш аймагындагы жолдо курал колдонуу менен коштолгон окуя катталган. Тажик чек арачылары кыргызстандык автоунаага 3 ирет ок атканы айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кара кече көмүр кениндеги жаңжал тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык 22 декабрда кара кечеден көмүр алуу кезегин күтүп жаткан айдоочулардын ортосуна чагымчылар жик таштап, пикир келишпестиктер жаралган. Атайын кызматтын аскерлери жаңжалды жөнгө салган. Ошол эле күнү жергиликтүү бийлик жана күч органдары түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Айдоочулар кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринен коопсуздукту сактоо ишин уланта берүүсүн суран. Учурда абал туруктуу, кара кечеде көмүр казуу мурункудай жүрүп жатат. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумая Хосилжанованы өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып, үйүнө ээрчитип кеткенин, 3-4 күн жертөлөөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап каза болуп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын билдирген. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон 9 жаштагы кыздын сөөгү 27 ноябрда Гөгарт дарыясынын жээгинен табылган. Облустук милициянын маалыматына караганда 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн 18 ноябрда түш чендерде мектепке чыгып кеткен, бирок ошол күнү сабакка барган эмес. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200 ыктыярчы издеген. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов камактан бошотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык 1-май райондук сотунан кабарлашты. Соттун 22 декабрдагы чечими менен Бакыт Жетигеновду камакка алуу боюнча бөгөт чарасы жокко чыгарылды деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, Бакыт Жетигенов бийликти басып алууга белсенген деген шек менен 26 ноябрда кармалган. Кийин анын кармалышынын мыйзамдуулугун иликтеген депутаттык комиссиянын жетекчиси Айсулуу Мамашева депутат бийликти басып алууга даярданбаганы жана мыйзамсыз негизде кармалганы аныкталганын билдирген. Натыйжада комиссия Жетигеновду токтоосуз негизде бошотуу боюнча токтом долбоорун алып чыккан. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы өз вазипасын аяктоо алдында турат. 6 жыл парламентте кандай иш болуп, эл мамлекет үчүн кандай токтом мыйзамдар жүзөгө ашканына бүтүн журт күбө. Өздөрүн-өздөрү баалай албайбыз деген депутаттардын ишине эксперт саясаттануучулар акыйкат калыс баасын айтышууда. Айрымдары элдин өзүнүн тандоосу андан качып кабыл албай коюу мүмкүн эмес дешсе, кээ бирлери кыргыз тарыхындагы эң түркөй парламент болду деп сыпатташууда. Темага Шекер Сатыбалдиева токтолот.
120 депутаттан куралган жогорку кеңештин 6-чакырылышына негизинен 6 саясий партиянын эл өкүлдөрү иштешти. 6-чакырылыштын тагдыры көптөгөн саясий окуяларга туш болуп, 3 президент менен кызматташуу буйрду. Ал тургай тарыхта биринчи жолу бул жолку чакырылыш 6 жыл кызмат өтөштү. Буга албетте ошол мезгилде күтүүсүз саясий кырдаал, шарт жагдай туура келип калды. Эмнегедир социалдык түйүндөр маалымат каражаттары активдүү иш алып барганда ушул убактарга туура келгендиктен эл өкүлдөрүнүн баскан тургандан тарта сүйлөгөн сөзү эмоцияларына чейин ал эки заматта жашырууга мүмкүн болбой ааламга тарап кетип жатты. Мындан улам 6-чакырылыштагы депутаттардын деңгээли, кетирген катачылыктары айдан ачык болуп калды. Саясаттануучулар интернет айдыңындагы сын пикирлерди бүтүндөй парламенттин деңгээли эмес, арасындагы айрым депутаттардын дарамети катары кабылдоо керек дешет. Каталар, терс мамиле, мындай айрым бир депутаттардын жүрүм туруму, сүйлөгөн сөздөрү, тескерисинче сүйлөбөгөн сөздөрү, жана кнопка басуу, ушу сыяктуу маселелерден чыкты деп ойлойм да. Мындай мыйзам чыгаруу жагын, өкүлчүлүк жагын алсак, өзгөчө акыркы 1,5-2 жылы мени мисалы саясаттануучу катары менин жеке пикиримде, муну эми эч кимге таңуулагым келбейт, тескерисинче жакшы иштеди деп эсептейм. Анткени менен ушулардын тагдырына туш келген өткөн жылкы октябрь төңкөрүшү кырдаал курч болгонуна карабай парламент укуктук талаадан чыкпай мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калууга салым кошту. Албетте муну ишмердүүлүгүн жыйынтыктап жатып аброюн сактап калды деп түшүнүүгө болот. Кыргыз парламентинин тарыхында боло элек ар кандай мазактоолорго, шылдың сөздөргө да кабылышып, ал тургай чимкирик атка да конушту. Эң талаш тартыш жараткан ызычууларга себеп болду деп сыпаттаган жарандык активист Руслан Ахматбек анын негизин сабатсыздыгы менен түркөйлүгү деп эсептесе, көпчүлүгү жеке кызыкчылыгы менен келгендиктен кесепети да тийди деп ойлойт. Өзүнүн кандайдыр бир эл өкүлү болбой утурумдук эсептер менен барган кишилер ошол парламентти калыптандырган үчүн мен баар эмес, бирок басымдуу бөлүгү эл өкүлү болбой эле ак үйдүн президенттин өкүлү болду да. Булардын эң чоң дагы бир кыянатчылыгы булар деген парламентаризмди, демократияны, анан негизи эле бийликтин бир бутагын элге жек көрүндү кылышты да. Бирок 5-6 жыл бою саясат менен алып урушуп, шайлоо өткөрүү менен алектенип атып, бул аралыкта экономика такыр унутта калганда айта кетүү абзел. Өкмөт тез алмашып, экономика көзөмөлдөн чыгып кетти. Баалардын өсүүсүн тескеп, экономикага көз сала турчу чоң орган жок болуп калды. Мунун кесепети бүгүн тийип, запкысын эл тартууда. Парламенттин өзөгүн түзгөн саясий партиялар курамына ар кайсы капчыктууну кошо берип, акылы билими эске алынбай атып, аягында коомчулуктун сынына кабылды. Өзгөчө жогору жактан ким бат алса, ким тил табышса, ошолор жогорку кеңешке өтүп келип, электен өткөндө эсин жоготуп атты. Депутаттардын салмагы, акыл эси, интеллектуалдык базасы канчалык, мунун баарын партиянын жетекчиси тейлеп калган. Ошондуктан баягы бизде мурдагы парламентте болсо ким кандай депутат болбосун, акча мандатка көбүрөөк төлөгөндүн баары алдыга чыгып, озунуп, 10-20 орундарды ээлеп, депутат мандатка ээ болуп калган. Мындан улам жогорку кеңешке болгон ишенбөөчүлүк жаралып, алардын дарегине коомчулукта курч сын пикирлер байма-бай айтылып жатканы чындык. Эл да бүгүнкү күндө өз баасын берип, көз карашын айтышууда. Өзгөчө пандемия маалында бизди тыштап кеткен бул чыккынчылык болуп калды деп ойлойм. Анткени мен аларды шайлагам да. Баары эле эч нерсе өзгөргөн жок. Баары эле ичип жеп кетишет, баары эле өздөрүн эле ойлошот да, өздөрүнүн тааныштары менен өздөрү менен эле жүрүшөт. Кыргыздардын мондай карапайым элдерди ойлошпойт. Начар иштешти, объективно ошол эле. Көрдүк го. Эми могу жашоону караганда жакшы эле иштейт. Мен аларга эчтеке претензиям жок. Балким алга кандайдыр бир мыйзамдарды кабыл алып, керектүү мыйзамдарды кабыл алып иштешкендир, бирок толук миссиясын аткара алган жок деп айталым. Парламенттин беделин жогорулатуу элдин аң сезимин өзгөртүүдөн толук көз каранды. Качан гана эл өзү тандоого, шайлоого болгон түшүнүгүн өзгөртүп, укугун так билгенде, терең анализ жүргүзүп, жеке чечим чыгара алганда гана келечек үчүн туура добуш бере алат. Маселе мына ушунда турат. Ансыз акча калдануу, тууган тааныш өңдүү сокур сезимдерге азгырылуу боло берет. Шайлоочу элдин аң сезими жогорулаганда парламенттин деңгээли да өсөт дешет эксперттер. Шекер Сатыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Аида Касмалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. 37 жаштагы Аида Касмалиева жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп 2018 жылдын 26 декабрында шайланган. 2015 жылы КСДПнын тизмеси менен депутат болуп келген, эмгек жолун Азаттык радиосунда иштөөдөн баштаган. Мында сырткары эл аралык телекомпаниялар менен кызматташкан, КТРКда Борбордук Азиядагы Америка университетинде иштеген. Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү кызматын 2016 жылдан бери Миргүл Молдоисаева аркалап келген.
Ал эми Ибрагим Жунусов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жунусов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болуп 2018 жылдан бери иштеп келген. Ал 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого 5% босоого чектен өтпөй калган Азаттык партиясынын тизмеси менен катышкан. 2020 жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен барган. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына Фархат Именов сунушталган. Бишкек Ош жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлеринин алардын орун басарларынын кызмат орундарына дайындоого багытталган муниципалдык кадрлар резервине киргизүү үчүн конкурс 2 күндөн соң жыйынтыкталат. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги учурда муниципалдык резервди түзүү боюнча иштерди алып барууда. Белгилей кетсек, октябрь айында кабыл алынган жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга ылайык республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэри президент тарабынан дайындалат. Талапкерлер кадрлар резервинен тандалып алынышы керек. Мындан улам бош кызмат орундарын ээлөөгө кадрларды даярдоо үчүн муниципалдык резерв түзүлгөн. Максаты эң квалификациялуу жана келечектүү башкаруучу кадрлар менен өз убагында алмаштыруу болуп саналат. Учурда сынакка катышууга жалпы 1,5 миңден ашуун жаран документтерин тапшырган. Анан конкурс болгондон кийин бул жерде ошол мэрдин, анын орун басарларынын, айыл өкмөт башчыларынын кызмат орундарын ээлегенге квалификациялык талаптар коюлганда, мисалы үчүн билимине жана тажрыйбасына каратачы. Мисалы үчүн республикалык маанидеги шаар мэринин кызмат орунун ээлөө үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматта жыйынды стажы 10 жылдан кем эмес болуш керек да. 10 жылдан кем эмес, ошондой эле жетекчилик кызматта стажы дагы ошончо болуш керек да. Ошол мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы жетекчилик стажы 7 жыл деп берип атабыз. Башка чөйрөлөрдөгү жетекчилик кызматтагы стажы 7 жыл кем болуш керек да. Бул эмне дегенди билдирет? Бул деген демек мэрдин кызматы бул аябагандай чоң, жогорку кызмат, саясий кызмат оруну болуп эсептелет. Бул орунга келе турган адам абдан тажрыйбалуу, мына 7 же 10 жыл деп коюлганда талапчы. Ошончо жетекчилик кызматтагы тажрыйбасы болуш керек да. Кыргызстанга жүк ташуучу вагондордун биринчи партиясы келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин министрлер кабинети жүк ташуучу 100 вагон сатып алуу чечимин чыгарган. Бүгүн биз вагондордун биринчи партиясын тосуп жатабыз. Алар маанилүү роль ойнойт. Маалым болгондо ишканада көптөн бери темир жолдун запасы жаңылана элек, деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев. Ал жакынкы жылдарда ири реформалар жүргүзүлөрүн кошумчалады. Айта кетсек, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун, Балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруу боюнча долбоорлор иштелип жатат. Тажылуу вируска каршы республикалык ыкчам штабтан кабарлашкандай, өткөн суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан 1 киши кайтыш болду. Каза болгон жаран вакцина алган эмес. Ушуну менен 2020 жылдын март айынан бери вирустан 2788 киши көз жумду. Соңку 1 суткада 37 адам тажылуу вирусту жаңы жуктурганы аныкталды. Бишкек шаарында 13, Жалал Абад облусунда 6, Чүй облусунда 9, Ош облусунда 2, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 5 жаңы учур катталды. Азыркы учурда өлкө боюнча 642 бейтап тажылуу вирустан дарыланып жатат. Алардын 299 ооруканада болсо, 343 киши медициналык жардамды үйүнөн алууда. Тарых сүйүүчүлөр үчүн жакшы жаңылык. Жакында өзгөчө бай тарыхы, кооз табияты менен белгилүү Ош облусунун Чоңалай өрөөнү тууралуу мыкты энциклопедия жарык көрүү алдында турат. Мындай уникалдуу эмгектин жаралышында тарыхчы Ахматбек Маматкайымовдун эмгеги ат көтөргүс. Тарыхтын тамырын казып, мыкты эмгек жараткан инсан менен биздин кабарчыбыз маектешип келген. Кыргызстандын аймагынын эң түштүк чети болгон Памир тоолорунун түндүк тарабында орун алган Чоңалай өрөөнүнүн тарыхы өзгөчө. Мына ушул укмуштуу тарых, кооз табияты менен белгилүү бул райондун түзүлгөнүнө келерки жылы 30 жыл толот. Самалыктуу Турлай тарыхчы Ахматбек Маматкайымовдун Чоңалай энциклопедиясы аталышындагы чоң эмгеги жарык көрүү алдында турат. Окурмандар бул китептен Чоңалайдагы кыргыздардын тарыхый жашоо турмушу,
салт санасы, улуу инсандар, жалпы эле аймактагы тарыхый жерлер, геология, географиясы тууралуу кеңири маалымат алышат. Мазмуну жагынан карасак, бул универсалдуу энциклопедия болду. Бул райондун гана эмес, бул жалпы эле Чоңалай өрөөнүнүн дагы анын ичинде. Андан чыккан тарыхый инсандар, кийинки коомдук ишмерлер жөнүндө дагы баяндар да камтылды. Чынында тарыхыбызга кээ бир коошпогон жерлерде архивден тапкандыктан мен тарыхчылар менен абдан көп талкууга алынды. Ошондуктан абдан биринчи колдонгон материалдар кездешет, архивдик материалдар. Автор мындай уникалдуу эмгекти жаратуу үчүн 6 жыл тер төккөн. Калган жылдары бир топ географтар, тарыхчылар менен биргеликте ар кандай форматта талкуу жүрүп, жазуу иштерине 2 жылдан ашык убакыт сарпталган. Акматбек Маматкаимов энциклопедиянын дагы бир өзгөчөлүгү катары текстеги илимий терминдердин баарын алфавиттик тизме менен тапса болорун айтат. Автор тарыхый эмгек жазуу менен Чоңалай тууралуу бир топ жаңа ачылыштарга күбө болгон. Мен үчүн ачылыш бул бийиктик болду. Мен оюмда жок альпинизмге кызыгып кеттим. Мен үчүн абдан ачылыш ушул болду. Анан чынында өзүм ошол жактан болсом дагы таң калыштуу природалар абдан укмуш көп экен. Чынында таң калыштуу жерлер абдан көп экен. Андан мындан сырткары Чоңалай 19-кылымда тарых жагынан алганда геосаясий тармакта абдан орчундуу орунду ээлеген аймактардын бири болгон экен. Менин оюм негизги Википедиянын электрондук энциклопедия бар го, ошонун кагаз түрүнү дөй кылып чыгаруу эле менин максат. Бирок полиграфтардын башка кесипкөйлөрдүн кеңеши менен кайра эле ушул универсалдууга токтолдук. Бир топ жылдык эмгекти талап кылган Чоңалай энциклопедиясы учурда Борбордогу Турар басылмасында эң жогорку сапатта даярдалып жатат. Энциклопедияга атайын Санкт-Петербургтан алып келип, могу лидерин деген бизде жок. Санкт-Петербургта атайын энциклопедияга эң ылайыктуу материал ушу лидерин экен. Ошактан алып келип туруп, мондай обложкасын жазып атабыз азыр. Тиснение менен аябай сапаттуу болуп эметет чыгат да. Бул деген обложкасы эле. Анан кийин жанакы тетрадьтарды көрсөтпөдүмбү, ошонун баарын анан биздин переплетто чогултуп, анан кийизип баштайт да. Аталган басмакана заман талабына шайкеш келген чет өлкөдөн алынган мыкты жабдуулар менен камсыз болгон. Энциклопедия үчүн кагаздар атайын Финляндия өлкөсүнөн алынып келинген. Эң сапаттуу оборудование ушул деп эсептелет, Гейдельберг деген. Азыр көрсөтөйүн дедим, ошо эме кайсыл кагазга кантип басып атабыз. Бул энциклопедияда 748 бет болот да. Баары цветной, баары мелованный бумага деп айтып коет. Эң сапаттуу Финляндиядан келген мелованный кагаз. Көрсөңөр болот. Процесс момундай болот. Ушундай чоң формат менен басабыз, анан кийин бүктөп китеп болуп калат. Ушундайдан аябай көп барактарды чыгарып туруп анан чогултабыз да. Сапатын бир 200 листтен чыгарып туруп, бияктан текшерет да, сапаты кандай болуп атат. Бул деген өзү аябай китеп жакшы болуп чыккандай болуп атат. Баары цветной. Эмелер ичинде көп картинка бар экен, анан ар бирин ушундай туруп текшеребиз да, мындай жакшы чыксын депчи. Бул уникалдуу эмгек 746 беттен туруп 1,5 миң нуска менен жарык көрөт. Китептин бет ачарын 2022 жылдын февраль айында Чоңалай өрөөнүнүн 30 жылдык мааракесинде өткөрүү пландалууда. Автор келечекте Чоңалай энциклопедиясын чет тилдерге которуу ниетинде. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.